нике түндө кандай мамиле кылыш керек, чочутуп албаш үчүн бул китепте кызга 40 үйдөн тыюу азыр жаңы 2000 экземпляр чыкты. Бүт баары жазылган. Кызыңызга ушуну алып бериңиз, сөзсүз. Анан мындайда жигиттер, болочок келинчегиңер чарчап калат. Обычно бизде кандай куда келет, анан түнү менен ызы-чуу, байкуш чарчады же болбосо үйлөнүү тойдон кийин байкуш кечке тост айтып отуруп уже в конце анан чарчап калат да, анан дагы нике түн. Билбейм, лично мен ошондой болгом да, анан еще нике түн уже ал да жок. Ошон үчүн биринчи күнү тим эле койгула. Да, допустим, если үйлөнүү той болсо же кудаларды тоссо, тим эле койгула. Эс алсын, силер эч жака качып кетпейт, ал болду келинчегиңер. Экинчиден, элементардуу жуунуучу каражаттар ванна жанында болуш керек. Билем, айылдайм проблема хотя бы жанагындай эме алып келип койго, жылуу суу алып келип койго, тазик алып келип койго, жуунганга самын алып келип койго. Это с этого начинается забота. Уже кам көрүү башталат, полотенце алып келип койго, халатик алып келип койго, тургандан кийин жуунат, кайсы жерге жуунат, даярдап берип койго. Ал силердин үйүңөрдө ал көп нерсени билбейт. Өзү уялат, элестеткиле, калдыратып шалдыратып кумганга суу куюп, анан апа мен тиги азыр бүгүн никетин болот эле, алып келип коюп коеюнчу дейт. Жок, анан силер жанагындай эмелерге окшоп эле түн ичинде баса калып, анан байкуш кыз кайерден жуунат, эмне кылат билбейт. Ошон үчүн буга дагы шарттарга дагы көңүл буруш керек. Анан үчүнчү, мындайда жигиттер, жанагы целканы алганда, силердин тилиңер менен сүйлөйм, целканы алганда, кыздыкты алганда оорутат, кадимкидей эле оорутат. Эми силер үчүн бул биринчи жолу жасалып аткан процесс эмес, кыз үчүн биринчи жолу. Биринчиден денеге дене тийишип атканы бул уже стресс. Экинчиден, жанагы оору дагы стресс. Ошон үчүн ал нерсени байкабай жеңил өтүп кетиш үчүн кыз дүлүгүш керек. Даже биринчи күнү жанагындай кыздыкты албасаңар деле жөн эле дүлүктүрүп, секс деген бул сонун нерсе, секстен кайф аласың. Секс деген бул кайф деп көндүрүшүңөр керек, анын денесин көндүрүшүңөр керек, анын подсознаниесин көндүрүш керек. Биринчи секс өтө маанилүү. Биринчи секс үчүн көбү оргазм албай калат. Көбүсү жанагындай айбандарга окшоп эле баса калып эле тешип салган үчүн көп айымдарда ошо биринчи секс бул неприятно деп өмүр бою ошондой впечатление калат. Ошон үчүн даже биринчи күнү кыздыгын албасаңар эле возбуждать этип, эркелетип, өпкөлөп, жыттап, кайф алдырышыңар керек. Анан өзү каалагандай кылыш керек. Өзү каалагандай кылсаңар, даже ошол нерсе кыз үчүн оорубай, приятно болуп, наоборот, өзү эмкиде сурагандай болуш керек.